Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Өткөн сабакта биз бир телефонго кантип экиден приложенияларды кыла алабыз жана ошол WhatsApp'тарды кантип экиден кылсак болот деген темада видеоролик жасагам. Эми азыркы тема бул WhatsApp, ошол эле WhatsApp'тын ичиндеги клавишаларды кантип жирный, мисалы клавишаны басат го, ошондо жирный, тонкий кантип кылабыз ошол жөнүндө айта кетейин. Бизге ал үчүн тонкий кылыш үчүн бул жерге киребиз. Киргенде мына эң сол жакта эң үстүдөгү сызыкча турат, точка мындай үтүр. Ошону үчөнө кылып туруп, мисалы салам деп көрөлү. Салам деп кайра бул жагына 3 жолу дагы баскан, мынакей өзгөрдү. Эми кетиребиз. Экинчи бул дагы ушул тонкийге эле окшогон. Азыр кылып көрөлүк, көрсөтөм силерге. Мисалы кандайсың деп көрөлү. Мынакей бул дагы өзгөрдү. Башкача болуп. Эми кийинки бул мындай сөз жазылгандан кийин үстүнөн сызыкча пайда болот. Ошону көрсөтүп берейин. Ал үчүн бизге мынау ошол жанакы үтүрдүн жанындагы мына сызыкча турат го. Ошону басып туруп, эми бул жерге жакшы деп жазып көрөлү. Жакшы. Дагы кайра бул жагына дагы басканда мынакей сызыкча пайда болду. Кетиребиз. Эми кийинки бул менин эң жакшы көргөн клавишалардын бири жирный. Жирныйды көрөлү. Ал үчүн бизге мына звездочка, жылдызчаны басып, кайра эле салам деп көрөлү. Салам, кайра жылдызча, мынакей жирный кара тамга менен болду. Мына ушул 4. Эми мындай простой, жөнөкөй гана жазып көрөлү. Кандай болот? Мына өзгөргөнүн караңыздар. 4-5 түрлүү кылса болот. Кийинки сабактардан дагы көптөгөн жакшы нерселерди үйрөнүп алсаңар болот, туугандар. Ал үчүн биздин каналга жазылгыла, видео жакса класс баскыла жана кийинки видеолордон көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз.